Бул эскерүү Урмат Барктабасовдун Facebook'тагы өздүк баракчасынан алынды. Кантип банкрот болдум. Кайта кантип бутка турдум. Жазгым келбей калчылдап араң жаздым ушул маалыматты. Көзүмдөн жаш токтобой агып турду эскини эстеп. Коркконумдан эмес, ызаман. Көп адам байганда туура эмес багыт алып, казиного барып, же арак ичип, акчасын тескер пайдаланып, же алдатып каражат жоготууга учурайт да банкрот болот. Мен казиного барган жокмун. Аракты оозума алган эмесмин. 1994-жылы акча асманга сапырылып турган чагым. Бензин, шекер, Кытайга темир, тамеки, импортный пиво, түрлүү соктор, импортный кийимдер иши кылып бүт баарын сатып отурдум. Буягы Гонконг, тиягы Индия, Пакистан. Акча комнатага батпай калчу, эндей эле жатчу. Балыкчынын балдары Москва менен Санкт-Петербургка тамак ичкени барып калды. Машинелүү болушту, үйлүү жайлуу болушту. Урмат банк деген банкты ачкам ал кезде. 30га жакын ишкана. Алтын кендерди ошондо иштетип баштагам. Жер үй, Жамгыр, Солтон Сары, Кызыл Байрак жана башка ушул сыяктуу лицензиялары менде болчу. Россиядан, Казакстандан адистерди алып келип, укмуш иштер башталган. 8000 адам иш менен алек болчу. Анда алтын эмес, башкасын билчү эмес көбү. Ошол кезде Кыргызстанда болгону Акаевде, Шеримкуловдо, анан менде иномарка бар эле. Анан бирөөнү Сооданбеков Көлдүн губернаторусуз деп агада бир Volvo белек кылып бергем. Жума сайын Чолпон Атага барчумун досума, эшимге жолукканы. Чолпон Атада райондун акими досум бар эле, Эшимкан Мадиев, Таластан. Абдан кыйын жигит эле, кийин авариядан каза болду. Бир күнү Эшимкан телефон чалып калды. Бир жыйындан келдим, тез келе кал деп. Орто Сай базардын жанына кел деди. Бардым, барсам кабагы бүркөө экен досумдун. Машинасында Элмирбек деген комузчу бар болчу. Эшимбайке машинадан чыкты. Тынччылыкпы деп сурадым. Жок деп жооп берди. Мен азыр бир секретный жыйындан чыктым. Маселе сен жөнүндө болду. Анан айтпайсыңызбы десем, азыр кое турчу. Кантип баштаарын билбей турам деди. Айта бер дедим. Бизге буйрук берилди. Ысык көлдөн бир бала чыгып атыптыр. Аябай бай экен. Тез арада тизеге чапкыла. Ал бийликти алышат деп. Мен болгону ошол эмне коркосуңуз десем, Эшимкан байке, Урмат, сен билбейсиң. Мамлекеттик машина деген жаман болот деди. Жыйынга кимдер катышты деп суроо узаттым. Эшимбайке, Нанаев, Кудайбергенов жана башкалар деди. Чынында мен ошондо ошол сөздөргө маани бербептирмин. Бүт баардык жактан чабуул болду. Теледен баштап чорныйларына чейин. Банкты жабышты, алып келген ГСМ 38 000 тоннанын акчасын төлөбөй койду. Кийин Медин Исмаилов деген агам сотко да кайрылды. Барбаган жер калган жок. Аягында чорныйлар келип токтотпосоң өлтүрөбүз дешип, Медин байке тим болду. Ал киши да ушул Facebook баракчада олтурат. Ал адам 2005-жылы атылып кетти. Атын атабай эле койдум. Өлгөн адамды козгоп не кереги бар деп. Аягы мени камашты. Абакта жатканда өлтүргүлө деген буйрук келди. Бир жума көзүмдү жумбай жаттым. Болот деген биздин айылдык бала экөөбүз алмак-салмак көз жумуп турдук. Жаткан комнатамда бир Баатыр деген адам аман алып калды. Келген катыңар Красныйдан келди. Мен Красныйдын буйругун аткарбаймын деп жар салды. Негизгиси түрмөгө мындай кат прогон келгенде сразу өлтүрүшөт. Апамды коркутушуптур. Балаңдын тиштери бүт алтын экен. Азыр бүт тиштерин тирүүлөй чыгарышат. Анан өлтүрөт. Ошондуктан балаңызды аман эсен калсын десеңиз, кен байлыктарга кол коюп өткөрүп берсин дептир. Апам свиданияга келип, балам кол коюп бер, иш серьезный болуп калыптыр деди. Өлсөм да кол койбоймун десем, апам ыйлап жиберди. Тизеге туруп суранды. Акчаны башын аман болсоң таап аласың деди апам. Мейли деп баарына кол коюп бердим. Эртеси абактан чыктым, 1 ай жаттым. Ошону менен бир күндө баардык байлыктан кур калдым.
Көп өтпөй дагы коркутуу үркүтүүлөр башталды. Белгисиз болуп иним жоголуп кетти. Досумдун өлүгү табылды. Деги каракчылык күч алды. Кыргызстандан чыгып кет дешти. Кол салып башташты. Кетпесең болбой калды балам деп апам зыркырады. Ошону менен түндө Кыргызстандан чыгып кеттим. 1995-жылы Алматыга Жалил деген байкем менен кеттим. Экөөбүз эски машине сурап алганбыз досубуздан. Аккумулятору отуруп араң эле жаныбар болчу. Запасной дөңгөлөк жок. Алматыга таң атканда келдик. Курсактын ачканын айтпа. Акча жок. Бардачокту ачсам катыган нан бар экен. Аны алдым да эшиктеги суу колонкасына келип сууга чыладым. Жарымын Жалил байкеге бердим. Сунуп атып Жалил байкеге айттым. Запомни этот день, когда у нас на еду не было денег. Завтра будет много денег, но никогда не забывай вкус этого куска хлеба. Он будет самым вкусным. Алматыдан достор квартира снимать этип беришти. Курсакты тойгуздук. Эми эмнеден баштайбыз деп отуруп калдык. Мен Жалил байке, надо подумать, дайте мне время дедим. Бир жума ой жүгүртүп басып жүрдүм. Только ойлонуп отурдум. Өткөндүн баарын элестетип отурдум. Бир жумадан кийин жеке эми ишти баштайлы дедим. Бир дос бар эле, ошого бардык. Барсам темир жолдо Эрлан деген иним бар, ошон менен тааныштырайын деди. Бардык. Ал айнек керек деди. Жанында бирөө айтып калды, менде ун бар, ошону айнекке алмаштырганы сүйлөш деп. Ошон менен Жалил байкени токмокко жибердим, сүйлөшүп кел деп. Ал жерде Роговский деген досум директор болуп иштечү. Ал айнегин сата албай отурган экен. Ошон менен Казакстандан ун жөнөтүп, Кыргызстандын айнеги Казакстанга кете баштады. Иш башталды. Ошо менен иш кайта будуңчаң болуп калды. Кайта бутка туруп кеттим. Орустар муну взлет и падение деп айтат экен. Мен көп нерсени жазган жокмун. Ортодо көп окуялар да башымдан өттү. Көп адам суроо бере берчү. Түшүнүктүү болсун деп маалымат катары гана кыска айтып бердим. Бир башыман өткөн окуяларды. Эстегим келбей араң жаздым. Кээ бир жерден жазбай да кеттим. Көпчүлүк эмнеге туруштук берген жок деп ойлошу мүмкүн. Туруштук бердик, акыры жеңдик. Эмне үчүн Кыргызстанга каражат алып келбейсиз деген суроолорго да жооп ушул жерде жатат. Мындай зөөкүрлүккө көп адам чыдабай асынып өлдү, атынып өлдү, түрмөдө өлдү, же жөн эле отуруп кала берди.